Азыр ушул үйдү көрүп жаткандар баасы 500 000 доллар деп ойлошу мүмкүн. Жок достор, бул үйдүн баасы болгону 210 000 доллар. Караңыздарчы, кадимкидей голливудский виллаларга окшош да. Бул жер Көкжар, село Көкжарга жана ошондой эле Гайд парктын үстүнө жайгашкан. Үйдүн жасалгасы, эшиктин жасалгасы ким эле кирип келгенде өзгөчө мындай. Орусча айтканда совершенство экен. Ал эми мен үйдүн эң биринчи эшигинен баштайм достор. Мына зеленый зоналарды көрдүңүздөр, абдан сонун коюлган. Даже освещениялар, светтер, гүлдүн астынан берилип турган жарыктыктардан бери коюлган да кадимки. Мындай резиденцияны жасагандай. Бул жагы детская площадкасы экен. Ал эми биз бул жакка кайрылганда эле карасаңыз мындай өтө мындай оператор жигит карып көрүп атасың. Мына өтө мындай мелочь менен душаны берип жасаган көрүнүп турат. Могу ташпакка бул неживой экен. Анан жакшы жери спорт менен жашаш керек, ден соолукту болуш керек деп көөлүү үйлөрдөн мондай эксклюзивти көрө бербейм. Турник коюлуп тур. Чындыгында өтө керемет экен. Эшикте эми эшиктен эле чыккым келбейт экен, бирок үйдүн ичин да көргөзөм азыр сиздергечи. Үйдүн ичи мындан да сонун. Ай. Кандай сонун болгону. Мына бул жакта банясы бар экен. Караңыздарчы. Банясы, парилкасы көргөзчү. Банядан чыгып келгенде эле атайын бул жерде ушундай сонун ылайыктап мындай үстүн жаап мындай эме кылып коюшуптур. Навес сыяктуу кылып коюшуптур да. Бул жак бул жагы да өзүнчө секрет экен. Карачы, витти биз азыр бул эчтеке эмес достор. Витти биз үстүнөн көргөзөбүз, үстүнөн. Бул жерде дагы атайын ушундай очокканасы бар экен. Очокканасы да бардыгы профессионалдуу коюлган, түтөөш үчүн шашлык жасайт, эт бышырат, бүт барын бышыра тургандай экен. Ама жаккан жери детский площадкасы жакты. Балдар мындай бактылуулук бала кезин сонун өткөрөт экен да. Мо эшикте турган арчалардан бери караңыздарчы. Элестетиңиз, ушундай сонун почти вилла деп коюнчу. Ушул вилланын баасы болгону 210 000 доллар болот. Бул өтө чоң мүмкүнчүлүк. 210 000 долларга 2 комнаталуу премиум класстан үй алышыңыз мүмкүн. Бул жердин кенендиги достор 6 сотых. Жүрөбүз. Подвалы. Бул жагында атайын кладовкасы бар. Машинанын дөңгөлөктөрүн кое турган. Подвалын карагылачы. Биз кыргыздар мындай көрө оокат жыйгандан тажабайбыз го. Именно ошо көрө оокат деп коебуз го. Көрө оокаттардын баарын ушул жака тизип койгонго өтө ыңгайлуу экен. Подвалды өтө аккуратно жасалган. Мына бул жакта карайын. Кадимкидей иштери сонун, вареньялар жабылган, ушундай шкафтары бар. Бияктан печка-сечкасы, бүт сантехникасы бул жактан кетет экен. Я думаю, подвал тоже очень интересно, да, достор? Подвалдан чыктык. Ал эми биз хозяиндер жашай турган үйгө келели. Ушулардын баардыгы калат достор. Сиздер алсаңыздар, могу гүлдөрдү караңыздарчы. Кандай сонун да. Эми гүлдөр калабы калбай билбейм, аны хозяин менен сүйлөшөсүздөр, бирок гүлдөрдү өтө сонун аккуратно өстүрүшүптүр да. Эң сонун жери. Бул жагы ушундай машина койгон парковкасы. Бул жака 2 машина кенен батат экен. Анан жакшы жери достор, бул пульт менен воротаны ачасың, ачылат, жабылат. Бул жагы да кенен. Бул жакта коюлган лампалар да солнечный лампалар коюлган. Көрдүңүздөр да, ар бир жерди жөн эле койгон эмес да. Ар бир жерди жакшыландырууга аракет кылышкан. Я думаю, бул жерди алсаң только конок эле чакырып коюп жашайсың го дейм. Киргенде эле мага жаккан жер ушундай стеклянный экен. Мындай кыспайт да адамдычы. Бисмилла деп кирдик. Могу киребиштин кенендигин караңыздарчы. Мындай үйдүн кенендиги, телевизордун коюлганы, могул жакта бардык жасалгалар, үстүдө турган люстра, кухняны достор өтө керемет жасалган. Чындыгында мындай үйдүн аурасы зашкаливает деп койчу эле орусча. Ушундай вилла, ушундай үй сиздерге буйрусун десеңиздер, анда мага буйрусун деген комментарий калтырып коелучу. Баарыбызга буйрусун. Кирип эле сол жака кайрылганда атайын мастер спальная достор. Спальнясын караңыздарчы, кенендигин, биякта күскүсү. Кадимкиле вилла. Вилланын баасы 1 миллион доллардан өйдө турат. Вилла болуп жасалган мунун баасы болгону 210 000 доллар. Баасын көп айтканын себеби
сиздер ала турган баага ылайыктуу экен да. Эми көп эле адам ала алат да бул ценага. Бул комната атайын гостевой экен. Коноктор келген ушул жака спальня коюп отургузуп деле эс ала берет экен. Жана бул жакта санузел душтун кенендиги. Бул үй, достор, почти жапжаң ремонт, жапжаң салынган, 2023-жылы салынган. Азыр 2025-пи? Ушундай жапжаң үй. Көрүп алдың уже мен ачык-чак деле. Караңыздарчы, мына могу не деген аура, достор. Бияктын үйдүн хозяиндары айтып атат, кечкисин мээр жөн эле укмуш көрүнөт депчи, шаарчы сонун көрүнөт депчи. Азыр балким мен видео менен сиздерге ушундай эмоцияны чагылдырып бере албай жататтырмын. Бирок чындыгында бунун ичине кирип, жашап көргөн адам, могул жерде отуруп чай ичкен адам бул башкача Кудайга ыраазычылык билдирет го дейм. Бул жерге да атайын ушундай тапчаң коюлуп калыптыр. Бул үйдүн үстү, достор, 85 квадрат метр, подвалы да 85 квадрат метр. Общий площадка үйдүкү 170 квадрат метр. Кайра ушундай летний террасасы бар экен. Террасаны мен көп эле террасаларга барып жүрөм, бирок ушундай чоң терраса көргөн эмесмин да. Биз террасадан караганда эле, достор, мына могу жашыл үстүнөн көрсөтүп койчу, мына. Жашыл зоналары, могул жакта жасалгалары, солнечный лампалары, каждый арчалар, каждый тет ортодо өсүп аткан кайсы болду экен? Жаңгакпы? Жаңгакпы ишил. Аны кокон гилеспи келгенде сатып алган адам билет. Ушундай сонун, достор, село Көкжарда Гайд парктын үстүндөгү үй срочно сатыкка коюлуп атат. Мындай баа сиз үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк. $210,000 6 сотук менен 170 квадрат метриндеги жапжаң ремонттогу почти бул жактагы эң вилла экен да, бул районун вилласын сатып алсаңыздар болот. Ушундай үйдү алыш үчүн алдыда турган номерлерге байланышабыз жана Кастро Инвест Кыргыз недвижимость сиздерге ушундай сонун үйлөрдү тартуулайт. Ал эми мен сиздер менен болгон Канат Шабданбеков. Видео жакса жакты деп коюңуздар.